кварталдык отчет, единый налог, мындайча айтканда бул Озон жана Валберстер үчүн салык KJ логин парольгоз менен кирип аласыздар. Кийин киргениңиздерде ушундай окошко ачылат. Сол тарапта отчет деген чыгат. Ошону басасыздар. Бул жерде басканда подача отчетов деп чыгат. Ошону басып, единый налогду тандайсыздар. Бизге ИП болгондугу үчүн бул жерден кварталдын 0.91 жана 9 деген форматын тандайбыз. Бул жерге киргениңиздерде жогору жагы окошко өзү толтурулат. Кийин биз кайсы квартал, биз экинчи кварталды тапшырып атабыз. 1 апрелден баштап 30 июнга чейин 2026 жылдын торговля действияга киребиз. Киргениңиздерде биздики расчетный счетко акча түшөт. Ошон үчүн без наличный формат 0 или 6га 3 айдын ичинде канча акча түштү расчетный счетко, ошол акчаны бул жерге көрсөтөсүздөр. Бизге 2% налог болгон үчүн эки өзү көрсөтүлөт да, оң тараптагы сиз канча төлөөчү акча ошол жерге көрсөтүлөт. Буну скриншот же жазып алыңыздар. Ошол акчаны төлөйсүздөр налогко. Ылдыйга түшүп, сохранить деген кнопканы басасыздар. Басканыңыздарда дагы чыгат, сохранить дегенди басып, бул жерде өзү окошко ачылат. Күтө турсаңыздар, ожидание дегенди статус өзгөртүш керек. Действияга басып туруп, отправить ГНС дегенди басып койсоңуздар, отчетуңуз толук түрдө тапшырылган болот. Аны эгерде туура тапшырылса, жашыл түстө принято деп чыгат. Эгерде туура эмес болсо, кызыл түстө не принято деп жазылып чыгып калат. Эми жанагы акчабызды кайкаттан төлөйсүз. Уплата налог, андан кийин бул налогко киресиздер дагы кайсы райондо ачылган ИП ошол жакты тандап, айла эмактардын баарын толтуруп чыгасыздар. Бул жерден выборите налог дегенде единый налогду тандайсыздар. Кийинкиде код выборите код деген бирөө эле чыгат. Ошону эле тандап коесуздар. Сумманы кийинки көрсөтүп жазасыздар. Эгерде унутуп калсаңыздар, кайсы жерде кайра көрүш керек экенин видеонун акырында айтып кетем. Бул жерде туура сумма ылдый жагында көрсөтүлөт. Эгерде туура жазылган болсо, оплата дегенди басасыздар. Басканыңыздарда сиздерге QR код берет. QR код 24 саат ичинде төлөш керек. Ошол убакта төлөсөңүздөр болот. Кайсы банктан төлөш керек экенин айырмасы жок. Каалаган приложенияга кирип төлөйсүздөр. Мындай айтканда, банкка барып төлөйм десеңиздер кабыл алышпайт. QR код менен эле төлө деп айтат. Азыр единый налогдун баардыгы QR код менен төлөнөт. Эми система аркылуу эле төлөгөнүңүздөрдөн бул жерде статус турат го, ошону сөзсүз деп басып коюңуздар. Эгерде баспасаңыздар, налогду бул төлөнбөдү деп чыгып берет. Оплата деп ушундай статус чыкканда гана налогыйтан тияктан төлөндү деп көрсөтүлөт. Биз бул жерден оплата налогга кирип история көрсөңүздөр болот. Сиздер буга чейин кандай налогторду төлөгөнсүздөр, ошонун баардыгы ушул историядан чыгат. Отчет тапшырдык, бирок төлөнчү акчаны унутуп калсаңыздар, отчетко кайтып келесиздер дагы. Журнал отчет деген бар, ошону тандайсыздар. Кайсы отчеттуку керек болсо ошол отчеттун действиясын өтүп туруп, печать десеңиздер, мындай айтканда, канча сумманын канча акчасы төлөнүш керек, ошол кагаз чыгат. Бул жерден ошол эмени суммасын көрүп, кайрадан отчетко өтүп тапшырып алыңыздар.